Эми биз сабагыбыздын баштапкы темасына келелик. Өткөн чакты кантип билдиресиз кыргыз тилинде? Биз мисал алганбыз: кел, келди, келчү, келген жана башка. Мына азыр силер кластерден көрүп турасыздар, ушу биз алдын ала түзүлгөн кластерибиз ушул. Азыр болсо текстти угасыздар. Бүгүнкү сабактын тексти менен сиздердин аткара турган ишиңиздер: көңүл буруп угуңуздар биринчиден. Экинчиден, текстти мен окуп келе жатканда өткөн чак маанисиндеги сөздөр кезиксе, уксаңыздар, ошону жазып алып отурсаңыздар болот. Себеби андан кийин биз кластер менен салыштырабыз. Ушу форманы таап турабызбы, бар бекен, жок ошот бекенбиз. Анан экинчи ишиңер, силер дагы эле угуп атканда, текстти мен окуп берип атканда, эгерде мааниси түшүнүксүз сөз кездешсе, сөз болобу, сөз айкашы болобу, эгер такыр тааныш эмес сөз болсо дагы, мындай болжолдуу болсо жазып отуруңуздар, кайсыл текст, кайсы сөз болду экен. Андан ары текст боюнча биз текстти окуп бүткөндөн кийин класстерге кайрылабыз. Ошол жерде менин көз карашымда мугалим катары сиздердин деңгээлиңиздерге ылайык жаңы болушу мүмкүн, көп колдонулбаган деген сөздөргө токтолобуз. Албетте өзүңүздөр өз алдынча дагы сөздөрдү жазып алгандырсыздар. Аны силер өзүңөр сөздүктөн кароого туура келет. Андан кийин болсо биз текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Тексттин негизги темасы эмне экендигин өзүңүз ойлонуп көрөсүз. Анан жыйынтыктоо иретинде биз ушул азыр окула турган тексттин мазмунуна байланыштуу чакан тест аткарасыздар. Демек, көңүл буруп угуңуздар. Текст атамдын досу деп аталат. Дагы бир жолу эскертем, көңүл буруп угуңуздар. Эң негизги силердин милдетиңер грамматикалык тапшырма катары, тилдик көнүгүү катары силер өткөн чакты билдирүүчү сөздөрдү, этиштерди жазып отуруңуздар белгилеп. Экинчиден, тааныш эмес сөздөрдү дагы белгилеп отуруңуздар. Тексттин мазмуну татаал эмес анча, сиздер үчүн оңойлуу болот. Жана өзү да чакан текст. Демек, текст угабыз. Атамдын досу. Атамдын Бекболот деген досу бар болчу. Бала кезибизде биздикине көп келер эле. Кийин келбей калды. Бир күнү аны телевизордон көрүп, ал жөнүндө атамдан сурадым. Бекболот абдан жакшы адам болчу, дейт атам. Колунан да баары келчү. Бирок эмнегедир өзүнө иш таба албайт. Ал бир жерде иштей баштайт эле, 1-2 айдан кийин иштен чыгып калат. Эмне болду, сен эмне бир жерде иштей албайсың деп сураса, ал: менин тилим башкалардыкынан узунураак, көзүм чоңураак, акылым көбүрөөк. Ошон үчүн мени менен иштегенди эл жаман көрөт, деп күлүп койчу экен. Көрсө Бекболот байке абдан шайыр жана чечен адам болуптур. Ал ырдаганды, комузду ойногонду билчү, дейт атам. Ал бирге иштеген кишилерге тамашалуу ырларды жазып, алардын бир кемчилигинин бетин ачып койчу экен. Ошон үчүн аны көп адамдар жаман көрүшчү. Бир күнү айылга шаардан артисттер келет. Ырчы акындар өз өнөрлөрүн көрсөткөндөн кийин айылдагылар менен сүйлөшүп отурушса, Бекболот да колуна комузун кармап келип калат. Артисттер анын сүйлөгөнүн, ырдаганын угуп: сенин жөндөмүң бар турбайбы? Жүрү биз менен шаарга, артист болосуң, дешет. Бекболот баары бир жумуш жок болгон соң артисттер менен кошо шаарга кетип калат. Айылдагылар: сен кантип артист болмок элең? 1 айдан кийин кайра келесиң да, деп күлүшөт. Бирок Бекболот айылга кайра келбептир. Бул текст болду. Эми байкап көрсөңүздөр, текшерип көргүлө, кайсыл этиштерди жазып алдыңыздар экен. Мисалы, келер эле. Бул өткөн чак маанини билдире турган сөз. Сурадым. Келчү экен. Ойногонду билчү экен. Айтып койчу экен. Күлчү экен. Келбей калды. Болчу. Эмне болду? Болуптур. Келбептир. Жаман көрүшчү. Менимче силердин жазган тизилимиңер менен ошол туура келди деп ойлойм. Эгер үлгүрбөй калганыңыздар болсо, дагы бир жолу кайталайбыз. Келер эле, сурадым,
келчү күлүп койчу экен, же күлчү экен текстте. Ойногонду билчү экен, айтып койчу экен, келбей калды, болчу, эмне болду, болуптур, келбептир, жаман көрчү. Балким сиздер да жаздыңыздар болуш керек. Текстте келет деген сөз бар. Артисттер келип калат. Айылдагылар сен ырчы боло албайсың дешет деген да сөздөр бар. Бул этиштер негизи өткөн чактын формасында эмес, жөнөкөй учур чактын же келер чактын формасында турат. Бирок кыргыз тилинде, башка тилде эле эмес, негизи кайсы бир текст баяндоо түрүндө болуп жатса, бир нерсе жөнүндө айтып берип жатса өткөн чактагы, айрым учурда кепте ушундай учур чактын формасындагы сөздөр дагы өткөн чактын маанисинде колдонулат. Силер өзүңүздөр тексттен байкадыңыздар, булар дагы өткөн чактагы окуяны айтып жатканы менен формасы келер чакты колдонуп жатат. Бул кептин жалпы эрежесин, жалпы тартибин, маанисин бузбайт негизи. Бул мындай болуп эле жүргөн көрүнүш болуп эсептелет. Эми азыр кайра биз ошол кластерге кайрылсак, өзүбүз түзүп алганбыз мына кел деген сөздү. Биз ошол тексттен таптык, келчү деген форманы биз таптык, айтчу экен, күлчү экен дегенде. Келген жок, кайрылып келген жок деген формага биз жолуктук. Көп жерде иштей алчу эмес, чу эмес деген форманы биз таптык. Деди атам дегенди таптык, бизде бар экен. Анан бирок кайрылып келбептир, иптир деген формада бар экен. Ошондой эле биздикине көп келер эле деген форманы таптык. Мына бул жерде жаңы формалардын ичинен келер эле. Ушул келчү эле дегенге өзү маанилеш болуп эсептелет. Бирок биз тексттен келе элек деген форманы тапкан жокпуз, жана биз келгендир деген форманы кезиктирген жокпуз. Бул жакшы эле көрүнүш, себеби деген биз текстте, ар бир эле текстте биз өткөн чактын баардык формаларын биз кезиктире албайбыз. Эми тексттин кайсыл жаңы сөздөр, сизге аз кездешкен сөздөр болду? Мисалы мен бөлүп алдым ушул тексттен сөздөрдү. Төмөнкү сөздөргө силер кандай түшүндүрмө бересиздер? Сиз ал сөздөрдү кандайча түшүнө аласыздар? Мисалы айтат, атам ошо менин досум, Бекболот деген досум колунан баары келчү дейт. Колунан баары келет деген эмнени билдирет? Кандай деп ойлойсуздар? Башка мисал менен колдоносуңарбы? Колунан баары келет деген. Колунан баары келет деген сөз баардык нерсени жасай алат деген сөз. Мунун карама каршы маанидеги сөзү колунан эч нерсе келбейт деп айтат, эч нерсе жасай албайт дейт. Шайыр деген сөздү билесизби, кандай адамды шайыр дейт экен? Мисалы, Бекболот аябай шайыр адам болчу экен, ырдаганды билчү экен. Шайыр деген сөздү башка сөз менен кантип айтат элеңиз? Тамаша көй же болбосо көңүлү дайыма ачык жүргөн, күлүп жайнап жүргөн кишини шайыр адам дейт. Дагы Бекболоттун дагы бир мүнөзүнүн өзгөчөлүгү, ал чечен адам болуптур. Чечен деп кыргыздар кимди айтат? Кандай дейсиз? Сиз чечен деп атай турган өзүңүздүн тегерегиңизде адам барбы? Же өзүңүздү чечен деп айта аласызбы? Бул кандай адам? Чечен деген адам деп биз аябай сөзгө шыктуу, сөздү аябай таптап, кынаптап сүйлөй алган, сөздү билген адам, аябай тили кууруч, сөзмөр адам дейт. Жанакы биздин төкмө акындар, ырчылар, ошолор да чечен дейбиз. Кемчилик деген эмне? Мисалы, кандай дейсиңер кемчилик деген эмне сөз? Билесизби кемчилик деген эмне экен? Сиздин кемчилигиңиз барбы? Кандай кемчилигиңиз бар? Ойлонуп көрсөңүз. Кемчилик деген нерсе бирдерин бир жетпеген жери, бир терс жагы, бир жетишпеген жери кемчилик дейт. Адамдын да кемчилиги болот, жасалган иштин да кемчилиги болот, бир нерсенин да кемчилиги болот. Демек, бир жетишпей калган жер, терс жагы. Бетин ачат деген эмне? Бетин ачуу деген эмне? Түз маанинде айтканда албетте бир нерсенин бети жабылып калыптыр, аны ачып койду. Мисалы, күзгүнүн бетин ачып койсо болот, дагы бир нерсени, компьютердин бетин ачып койсо болот, кыяз.
Бирок өтмө маанилүү алганда бул сөз айкаш, туруктуу сөз айтыш катары бетин ачуу деген сөз бул бир нерсени айкын кылуу, бир нерсени белгилүү кылуу, бир жашыруун нерсе болсо ошону ачыкка чыгарып коюу. Ошону бетин ачуу дейбиз, туурабы? Сиздин өзүңүздө мисал болсо керек. Өнөр деген эмне? Сиздин кандай өнөрүңүз бар? Өнөр деген сөз кайсы бир нерсени жасайган бир жөндөм, туурабы? Кандайдыр иш белгилик, ошону өнөр дейбиз, өнөрчүлүк деп айтабыз. Тексттин мазмуну боюнча суроолорго кайрылып көрөлүк. Биринчи суроо мындай: эмне үчүн Бекболот дайыма иши жок жүрчү экен? Кандай дейсиз? Менде жооптун варианттары бар. Биринчи А: Бекболот дайыма иши жок, себеби айылда деги эле иш жок. Б: себеби ал оорулуу болчу. В: ал иштегенди жаман көрөт. Эл менен иштеше албайт. Кандай дейсиз? Кайсы жоопту туура деп белгилейт элеңиз? Ооба, албетте ал эл менен кайсы бир себеп менен иштеше албайт. Эсиңерде текст айтат го: менин тилим узунураак, көзүм мындай кичине курчураак деп айтат го, акылым тереңирээк деп. Болгону ал баягы адамдарга ыр жазып койчу экен да, баягы адамдар менен. Адамдар аны бир себеп менен жактырчу эмес экен, ошон үчүн иштей албай калат экен. Экинчи суроо: Бекболот кандай адам болуптур? Жооптун варианттары: жаман адам болуптур, шайыр жана өнөрлүү адам болгон экен, жалкоо адам болуптур, же болбосо толук адам болуптур. Тексттин мазмунун алайык, ал шайыр жана өнөрлүү адам болот экен. Комузда черткенди билчү, эсиңиздерде, ырдаганды билчү, ыр жазып койчу. Анан жанакы атамдын берген суроосуна жообуна караганда шайыр адам болгон экен. Менин көзүм чоң, тилим курчураак деп тамашалаганына караганда. Үчүнчү суроо: Бекболоттун айылдагы элге жакпаган кайсы мүнөзү бар экен? Ал орой болчу, ошол жагы жакпайт. Биринчи вариант. Экинчи: жалкоо экен, ошон үчүн жакпайт. Үчүнчүсү: түнт адам болгон экен, ошон үчүн жакпайт. Анан төртүнчү вариант, Г варианты, бул ачык адам болчу экен. Анын ачыктыгы, мындай көргөн нерсесин айтып койчу экен. Кандай дейсиздер, кайсыл мүнөзү туура деп ойлойсуз? Элге жакпаганы кайсы мүнөз туура жооп болот ушул жерде? Албетте бул ачыктыгы. Ал адамдын кемчилигин көрсө ошону айтып койчу экен. Төртүнчү суроо: эмне үчүн Бекболотту артисттер шаарга чакырышты? Аны шыгын көрүшүптүр, ошон үчүн чакырды. Биринчи вариант. Экинчи вариант: окусун дептир, окуганды сунуш кылышып. Үчүнчү вариант: баары бир жумуш жок экен да эле, ошон үчүн жүрүбүз деп чакырыптыр. Төртүнчү вариант: шаарды көрүп кел, шаар кооз деп айткан экен. Кандай дейсиздер, кайсы вариант туура? Албетте шыгын көрүшкөн экен. Себеби деген эмне болду? Артисттердин ырдап аткан жерге келип, концертке алда келип, колумуз менен келип, сүйлөшүп отуруп, алда ырдап берип өнөрүн көрсөтсө керек. Ошон үчүн баягы ыр чакындар биз менен артист бол деп алып чакырып кеткен экен. Айылдаштары Бекболотту эмне деп узатышты? Биринчи вариант жооп: жакшы артист бол деп тилек айтып узатышты. Экинчи: жакшы иште деп айтышты. Үчүнчү вариант: ал жакта деле иштей албайсың деп айтышты. Төртүнчү вариант: бизди унутпа деп узатышты. Кандай дейсиздер, кайсы вариант? Эсиңиздерби эмне деп айтты айылдаштары кетип атканда, эмне деп күлүштү эле? Ал жактан эле бат эле кайра келесиң деп айткан, эсиңердеби? Демек, В варианты туура. Алтынчы суроо: бул окуя эмне менен бүттү? Бекболот айылга кайра келет, Бекболот артист болуп калат. Белгисиз. Бекболот ооруп калат. Албетте, экинчи Б варианты туура, себеби деген Бекболот артист болуп калат. Эсиңиздерде, тексттин башында атамдын досу бар болчу, кийин бизикине келбей калды. Анан бир күнү мен телевизордон көрүп сурадым. Анан дагы тексттин аягында дагы сөз бар, билесиңерби? Бирок Бекболот айылга кайтып келбептир. Демек, ал артист болуп калган. Телевизордон көргөнүбүздөн артист катары көрдүк да биз аны телевизордон. Бул текст боюнча суроолордун жообу болду. Силер варианттарын тандап алдыңыздар.